Маанай программасында бий өнөрү тууралуу сөз кылып жатабыз. Керилип бийлеген бийкечтер, Дека бийчилер тобу болду. Биздин студиябызда экосу. Тааныштырып өтсөк, Айжан жана Хадижа. Кандайсыңар? Жакшы. Маанайыңар жакшыбы? Жакшы. Сонун. Кыздар бир аз дем алсын бийлегенден кийин. Чарчап калдыңыздарбы? Бийлеген оор эмеспи? Оор деле эмес. Жакса бийлеп аласың. Жаккан үчүн бийлейсиздер. Сиз чарчыңызды бир аз парк кылып коюңуз, сөзүңүз жакшы болсун. Айта кетчү нерсе, эгерде кыздарга сурооңуздар болсо, Дека бийчилер тобуна сурооңуздар болсо, 56 56 72 сандарын терип байланышка чыксаңыздар болот. Айтсаңыздар, канчадан бери бийлейсиздер? Мен кичинекей кезимден бери билейм, бирок Дека бийчилер тобуна мен 2 жылдан бери келем. 2 жыл билем. Мен болсо 7 жашыман бери билейм, а Дека болсо 1 жыл мурун келгем. Кичинекей жашыман бери деп айтып атышат да, кичинекей эле кыздар. Канчадасыздар сиздер? Мен 18де. 18де. Мен 15демин. Эң сонун бийге баягы кызыгыш керек, каалоо болуш керек дейт негизи. Анан айтсаңыздар, көпчүлүк учурда кандай бий бийлейсиңер силердин ошол Дека бий тобунан сырткары өзүңөр? Сырткары билбейт экем. Ой, сырткары анан сырткары билбейсиңер. Убакытыбыз жок болот. Декада аябай көп убакытыбыз өтөт. Экинчи бийибиз эле болуп калды. Күнүнө канча убактыңарды ушул бийге жумшайсыңар? 2-3 саат күнүнө. Эгерде бир мисалы үчүн выступлениялар болуп калган болсо, анда биз күнүгө даярданабыз. Сабакчы? Сабакка да жетишебиз. Кыйын кыздар, Сабакка да жетишет, бийлеп дагы жүрүшөт. Анан Дека бий тобунда канча кыз бар? Канча экенин билбейт экенбиз, бирок абдан көп. Абдан көп, Көбүнчө кайсыл жактарда бийлеп жүрөсүздөр? Тойлордо же башка иш? Тойлордо аз эле билебиз. Көбүнчө концерттерде, ар кандай концерттерде билебиз. Жакшы, айта кетчү нерсе, Дека бий тобу жаш эстрада ырчысы Айдана Деканын бий тобу. Сиздер топко кантип угуп келип калдыңыздар эле? Айтарыңыздарчы, бул Айдана Деканын бий тобу болгон үчүнбү же эмне үчүн? 2016 жылы 3 октябрда ачылыш болот деп Instagram баракчасында жарыяланган. Ошоктон карап алып, баргым келип, барып, анан кастинг болдум, концертный группа деп, ушинтип анан келип калдым. Өтүп кеттиңиз. Сизчи? Мен болсо 1 жыл ачылгандан кийин барып келчү да, анан Instagram баракчасынан көрүп, сентябрда набор болот экенденди баргам. Андан кайта концертный составга өтүп, ошентип билип келип жүрөбүз. Жакшы, ага чейин сиздер концерттерде билечисиздерби же ушул группага келип концертте билеп баштадыңарбы? Жок, мурда деле билечү. Сейтекте. Сейтекте билесиздер. Сейтек балдар бар барында. Сиздер профессионал бийчилер турбайсыңарбы анда? Кайсы өлкөлөргө чыгып келдиңер же
Азырынча биз жаңы эле опыт алатканыбыздан өлкөлөргө чыга элекпиз, бирок жакында эле болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюна көлгө барып бийлеп келдик. Кырчын жайлоосунда. Сонун кандай болду? Айтып бергилечи. Абдан сонун болду. Бүт организаторлорго рахмат. Ошо барып келдик. Кайсы бийди бийледиңер ал жака? Ал жерде дагы башка группалар менен чогуу бийледик. 2-3 группалар менен чогуу бийлегенбиз. 1 ай убакытта даярданып. Августтун башында даярданып баштаганбыз. Жакшы. Анан формаңар тууралуу. Кыргыз бийин баягы өзүнчө кыргыз форма менен бийлеш керек. Форманы кандай тиктиресиңер, ошол группада кандай болот, ошол жагы айтсаңар. Биз форманы көп башыбыз аарыбайт. Биздин жетекчилерибиз бар. Алар жетекчилерибиз өздөрү даярдап бизге эмет берет, даярдап берет. Бүт баарыбызга алып келип беришет. Жакшы. Негизи ушул бийчилер арасында айтсак, сиздер баягы баалаган, сиздер сүйгөн бийчилерди кимдерди айта аласыздар? Балким Кыргызстандан, балким чет элдик бийчилерден. Чет элдик бийчилер албетте аябай жакшы. Мисалы үчүн Кореядагы, студиядагы бийлеген бийчилер жактырат. Кээде кавер деп коет, ошолорду бийлеп үйрөнүп калган. Алардын бийини үйрөнүп, анан өзүбүз бийдин да кавер болуп турбайбы? Мен ырдын эле деп ойлогом да. Көрсө бийдин да кавер бар. Жакшы, Кыргызстанда бий топтор абдан эле көп десек болот да. Акыркы жылдардагы саны көбөйүп кетти. Анан Дека бий тобу эмнеси менен айырмаланат башкалардан? Бардык направленияда бийлей алабыз. Бизде кыргыз бий, современный бий, бүт баарын бийлейбиз. А кээ бир студияларда кыргыз бийди эле билишет. Бир бийди үйрөнгөнгө канча убакыт кетиресиздер? Мисалы бир кыргыз бийин деп айталы. Азыркы силер бийлеген бийге канча убакыт кетет? 2 жумадай. 2 жумадай. Мындай эң оор бий деп силер кайсы бийди айта аласыздар? Балким өзбек бий, балким дагы танго деген бий. Оор бийлерин эсептесек, кыргыз бийи. Себеби болсо бул жерде мындай ийилип, колдору менен иштеп бийлеш керек. Биринчиден алар ийилгенди, же растяжка деп коет, ошолорду үйрөнүп алып туруп, анан кийин кыргыз бийди бийлесең, бүт народный танцларды бийлей аласың. Эң биринчи кыргыз бийди үйрөнүш керек турбайбы? Кыздар, силер айтып атпайсыңарбы, кичинекей кезибизден бери бийлейбиз депчи? Анан негизи жакшы бийлеш үчүн кичинекей кезден баштап барыш керекпи, же мен азыр барсам деле үйрөнө аламбы? Мен бийге барган эмесмин, мисалы. Кээ бирлердин шыгы болот. Алар сразу эле бийге бирке кирип кетишет. Кээ бирлердин болсо кичи кезинен бери бийлеш керек болот да. Алар опыт болуп, анан ушундай. Машыгы менен кээ бирөө мындай бат эле үйрөнүп кетишет, бат эле бийге кирип кетишет, а кээ бирөө мындай көп убакыттан кийин анан эң жакшы болуп бийлеп. Негизи жаш чектөө барбы? Монча жаштан мынча жашка чейин деген. Мен жашым өтүп кеткен жок дейм. Мынча жашка чейин деген жок. Жок, ал бересиңер силер, Ал бересиз. Топко. Кичинекей группалар деле бар. 30 жаштагылар деле ала бересиңерби? Алар азыр келе элек андайлар, бирок чек жок. Мен барсам болуп турбайбы анда? Сиз барсаңыз, сиз экөөбүз бара алаңда, Балдарды албайт болушуңар керек, Жок, кыздар эле. Кечирип коем, Азирет. Жашы ушундай экендей. Бир суроо берейин. Бийди эмне максатта бийлейсиздер? Каражат, акча табуу, же болбосо ушул ден соолукка пайдалуу, же өзүңөргө рахат алуу? Биринчиден өзүбүз бийлеп атканда аябай рахат алып бийлейбиз. Анан мындай орусча айтканда волнение жок, аябай мындай сценага чыкканда жыргап бийлейбиз. Рахат алып, плюс акча тапсаң андан жакшы да, мисалы. Азыр акча табуунун андай деле максатыбыз жок. Биринчиден бийлеп, өзүбүзгө жагат бийлеген аябай. Буюрса келечекте максаттар барбы? Ушул Кыргызстандын атынан чыгып, Кыргызстан желегин желбиретип, чоңдогон бул эл аралык конкурстарга катышканга. Албетте бар. Бирок кийин ошо современный акырындык менен болот да келечекте. Жакшы. Кыздар, эми өзүңөр жөнүндө айтып берсеңер, бийден сырткары эмне менен алектенесиңер, окуйсуңар, кайсыл мектепте окуйсуңар, канчанчы класста окуйсуңар дегендей. Айжан. Баштай бериңиз. Мен болсо номер 40-мектепте окуйм. Андан тышкары болсо английский курстарга барам, андан бийге барам күндө. Анан үйдөгү жумуштар болуп ушинтип. Бош убактыңыз жок. Нөбөттөрүңүзгө карайсыз, Сиз? Мен болсо биринчи курс болдум. БГУ Бишкек гуманитардык университетке. Куттуктайбыз студент болушуңуз менен. Рахмат. Ошо тапшырып, азыр
убакыт тар, албетте би анан окуу эле болуп отурат. Кайсыл кесиптин ээси болуп чыгасыз? Переводчик, дипломат. Дипломат болосуз. Жакшы. Китайский. Негизи айылда байкелерибиз окууга тапшырдым десең, ошондо ким болуп чыгасың деген тамаша бар го. Сиз демек дипломат болуп чыгасыз. Эң сонун кесип буюрса, дипломат болуп дагы башка өлкөлөрдү кыдырып бийлеп дагы жүрүп турбайсызбы? Эң сонун рахмат сиздерге кыздар. Айжан жана Хадича Дека бийчилер тобунан кыздар болушту. Буюрса, сиздерди ушундай кыргыз бийин, кылым карыткан кыргыз бийин башка дагы чет элдик сахналарда бийлеп таанытат деген ишеничтебиз. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, эч ким эч кайда алыстабасын, анткени алдыда дагы бийлей турчу конокторубуз бар.